жакшы назарыңыздарды Борбор калабыздагы Дордой спорт комплекс. Ошмал жерге 4 гол киргизген болчу, жоопсуз. Ошондой эле алган эми ойында иштөө. Ана ошентип кайрадан эсептенилди. Мүмкүнчүлүккө идеалдуу чылыгы көпкө созулган жок. Карасаңыздар кандай керемет. Алыскы 9-лукка Канат Мырсабеков анын экинчи жардамчысы. Азыр абадан Ернис Батыркановду кайтты. Абдышата баш айлантканча болду. Бул жерде жайгаштырып атат. Дагы бир алыскы бурчка төгүлгөн топ. Теймур Чарыев. Фархаттын чыгарып берүүсү Кайратка. Жана Кайрат өзү тепти. Албетте бир эмес 2 оюнчу жок дегенде ачык болчу. Менин оюмча Арлен Шаршенбеков мына 2 колун айгышкан күрөшү финалдык кышкыртка чейин токточуда эмес. Ал эми Фархат Мусабеков Ислам Юнусовго топ жетти. Юнусовдун чыгарып берүүсү жана Кутман Кадырбеков. Кандай Фархат Кайратка, Кайраттын чыгарып берүүсү бир эмес 2 оюнчу бир чекитке келип калган эле. Арле менен Мирбек беле ошол эпизоддо Мирбек канаттан кезектеги ылдамдыгы сонун паузаны кармады. Каршы эпкинден кайрадан бул бутун алды. Фархат Мусабеков, Теймур Чарыев анын тепкен топ биринчи аракети менен Нарматуу футбол сүйүүчүлөрү Абдышатаны утуп жүрчү бир топ жылдар мурда, бирок акыркы жылдарда көрсөткүч. Азыр рикошеттен кийин Кутман Кадырбеков топту чыгарып берүүсү. Турсуналиев Рустамов баратат сол канаттан. Айзар Ахматовдун жолун тосушу керек эле. Жана кантип Данин Талович гол жарата албай калды. Ислам Ахмедов күчөттү. Азыр өтө бийик жана топ тирөөчүнүн өйдө жагынан кетти. Калухин соккузатка ошондуктан ал топ үчүн күрөшкөн эмес эле. Сонун чыгарып берүү дагы бир. Бутун бир аз чойду, бирок Мирбек албетте Атайга ал канатты калтыргандан кийин өзү позициясын өзгөрткөн. Ал ийгиликтүү болуп атат. Жана Кайрат Жыргалбек уулу жер аркылуу Мирбек Акматалиев 2 коргоочунун арасынан суурулуп чыгып топту тепкен болчу. Тута бири-бирине каршы тирешип калды. Азыр сонун чыгуу жана бул жерде Мирбек Акматалиев демек бул тараптан көрөкчү алга чыкканга мүмкүнчүлүгү бар деп эсептегенде кантип гол жара албай калды. Топ тебилди. Дал ушундай финалдык кышкырык жаңырып эсеп 1-1. Ошентип Дордой менен Абдышата упайларды бөлүшүп кетип